Эртең бүрсүгүнү Бишкекте эки окуя болгон турат. Евразиялык экономикалык биримдиктин бийик жолугушуусу жана Өзбек президенти Мирзиёевдин келиши. Евразиялык жыйынга Путин менен Лукашенко да келиши мүмкүн жана анын алдында Бишкекте инвестициялык саммит болуп өттү. Бүгүн Мирзиёевдин келери алдында Бишкекте Өзбек-Кыргыз бизнес форуму дагы уюштурулат. Украинадагы согуштун айынан Путин бардык эл аралык байланыштардан үзүлгөн. Ошондуктан анын Бишкекке келиши мен дагы күчүмдөгүн дегенди көрсөттү. Кыргыз бийлиги болсо Украинадагы согушту такыр байкабайт жана ага көңүл бурбайт. Жана бул Кыргызстан дүйнөлүк окуялардан обочодо экенин көрсөтөт. Мирзиёев болсо сапары алдында Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктап, аны өтө мактады. Аны түшүнсө болот. Жолугушуу учурунда кол коюла турган документтер боюнча Кемпирабад эми расмий түрдө Өзбекстанга өтөт. Буга чейин дагы ошол эле себептерден Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан, ошол эле Өзбекстандын мурдагы жетекчилери Кыргыз президенттерин такай мактап келген.